Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Америкадан тагыраагы Чикагодан баарыңыздарга салам айтам. Бүгүн мен сиздерди өзгөчө каарман менен тааныштырам. Эмнеге дегенде көптөгөн жаштардын чет өлкөдө билим алуусуна себепчи болгон, шарт түзгөн, көмөк көрсөткөн, ошондой эле мына кантип Америкага барсам болот деп сиз сыяктуу жолдорун таппай жүргөн адамдарга виза алып бергенге жардам берген. Айтор жаштарды билим алууга шыктандырган адам менен маек кылабыз. Андыктан бул видеону олтуруп аягына чейин көрүңүз. Ананда кимдир бирөөгө пайдасы тийсин десеңиз, жардам тийсин деген болсоңуз, анда телефонуңуздагы группаларга бөлүшүп коюңуз. Эң маанилүүсү достор, менин YouTube каналыма катталып, комментарий калтырганды унутпайбыз. Эмесе кеттик. Негизи эле бул жумушту качан баштап калдыңыз? Негизи ар бир ишти баштаганда акча керек болот да, кандайдыр бир капитал керек да. Менде капитал деле жок. Бирок ошол жерде жатып, иштеп, ошол жылы Америкага 42 бала тапшырып, 36-37 балага виза алдык. Былтыркы жылы 134 бала келген Америкага, бул Америкага келген. Анан Европага бар. Биринчи келген студенттерибиз Google'да иштеп аткан балдар, кыздар бар. Мисалы, Coinbase деп, криптовалюта эң чоң компанияларда иштеп аткан балдар, кыздарыбыз бар. Америкага да жөн эле келбестен жакшы бир максат менен келишкен. Green Card одобрен болду дейт, визам чыктым дагы дейт. Жанагы кыз чыгып алып, шуркап качтым дейт да. Ар кандай случайлар болот да. Виза ала албай калган адамдар келип жамандайт, келип коркуткандар болот. Адам аракет кылса, кыйналса, бул кыйналган деген адам туура жолдо бараткан деген сөз экен да, мындайча айткандачы. Алмаз мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүн мага интервью үчүн убакыт бөлгөнүңүз үчүн ыраазычылык билдирем. Сизге да чоң рахмат. Негизинен сизге биз көбүрөөк рахмат айтышыбыз керек, себеп дегенде бизге ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп бергениңиз үчүн. Менин билишимче, сиз көптөгөн чет мамлекеттерде жашадыңыз, иштедиңиз дегендей. Көп жерлер, мисалы, канча жашта чыктыңыз? Мен негизи 17 жашымда кеткенмин. Азыр 40ка чыгып атам. Мындайча айтканда 23 жылдан бери ошол жашоомдун жарымынан көбүнү мындай чет жерде өткөрдүм десем. Ошонун арасынан Чикагода туруктуу жашап баштаганыңызга канча болду? Чикагодо туруктуу жашаганыма бир 3-4 жыл болуп калды. Ага чейин башка өлкөлөрдө болуп келдим. Ошол Турцияда, Германияда, Японияда окуп иштеп дегенде Чикагодо мына азыр 4-жыл болуп бартат буюрса. Кимиси сиздин жүрөгүңүзгө жакыныраак ошол өлкөлөрдүн ичинен? Албетте, баягы негизи мен ушул айтып кеткен 4-5 өлкөдө 4 жыл, 5 жылдан жашадым баарында эле. Баары эле мага жагат, жаман деп айта албайм, бирок эгерде мындай салыштырып келсек, мага Америка көбүрөөк жагат десем болот. Себеп дегенде Германия, Японияга салыштырмалуу Америкада адам өзүн бир аз да эркен сезет да. Себеби Америка баары бир жанагы иммигранттардан курулган үчүн бул жакта мындай дискриминация жок, анан өзүңдү дагы мындай эркен сезесиң. Ошондуктан менимче Америка башка өлкөлөргө салыштырмалуу мага жакыныраак да сезилет. Өзүңүз Америкада жашаганыңыз менен негизги жумушуңуз, командаңыз Кыргызстан менен байланыштуу. Анан мен экөөбүз баягында бир байланышып калганда дагы өтө кеч жатканыңыздан кабарым бар. Бүгүн канчада уктадыңыз? Баягы жумуш эми Кыргызстанда болгондуктан Кыргызстан сааты менен иштегенге туура келет. Анан ошол эле учурда Америкада жумуштар көп болуп калганда бул жак менен да иштегенге туура келип калат. Негизинен мисалы кечинде да саат 3тө жатканмын. Бүт ошол мына буюрса ноябрь, декабрь айында дагы бир 90-100гө жакын балдар визага кирет. Ошолордун документтери, аларды визага даярдыктары менен деп күнүгө азыр 3тө, 4тө жаткан учурлар болуп атат. Анан эртең менен кайра эле 7-8де туруш керек, балдарды мектепке алып барыш керек дегендей. Мындайча айтканда күнүмдүк ошо
4-5 сааттык уйку менен иштеп атабыз. А жана бул жака жөнөп жатканда дагы чогулуш бар деп атпаңыз. Кыргызстан менен чогулуш болдубу? Кыргызстан менен да чогулушум болду, ошол эле учурда Америка менен да. Кыргызстан менен ошол жардамчылар менен азыркы учурда жана айтып кетпедимби, процесс жүрүп атат да, балдарды визага даярдап, окууга даярдап дегендей. Анан ошол эле учурда бизде студенттерге келгенде кыйналбаш үчүн биз алдын ала бүт университеттер менен сүйлөшүп, алардын жанагы окуу процессин жеңилдетип, тосуп алуу, жайгаштыруу, мына ошондуктан биздин студенттер келе турган университеттер менен ар дайым сүйлөшүп, алар менен балдарды келгенде кандай маселелер күтүп турат, эмнеге даярдык болуш керек, кандай бир жардам керек болсо, ошолор темасында көптөгөн сүйлөшүп, ар дайым эме кылып турабыз, чечип турабыз. Анда сөз башынан болсун дейли. Негизи эле бул жумушту качан баштап калдыңыз? Кантип баштап калдыңыз? Бул жумуштун башталганы кызык болду негизи магачы. Мен бул ишти баштаганыма 2017-жылы баштадым, мындайча айтканда. Азыр 5-6 жыл болуп баратат. Негизи мурда мен балдарга жөн эле бекер эле жардам берчүмүн. Мен ошол Германияда жүргөндө ошол балдар жардам сурап, сиз чет өлкөдө окуп иштеп жүрөт турбайсызбы, биз дагы баралык дедик эле деп, анан 1-2 балдарга жардам бердим. Америкага келишти, Европага келишти. Анан бизде жанагы бат эле угулат экен да, биринен мен ушул байке аркылуу кеттим эле тигиндей мындай деп. Анан ал убакта мен Германияда жумушум бар болчу. Анан жумушта отурсам деле Кыргызстандан ата-эне чалат, окуучулар чалат. Жумушта үйдө отурсам деле түндө деле чалат. Анан мындай карасам, чындыгында бул тармакта бир кандайдыр бир талап бар экени сезилди да магачы. Анан албетте бул ишти баштаган мага оңойго турган жок. Себеп дегенде мен өзүм ойлодум, значит көптөгөн жаштар кызыгат экен чет өлкөгө окууга барганы депчи. Анан бул ишти кылса болот деп ойлонуп, анан келинчегиме кеңештик. Бирок аялдар көп билесиз да, баягы рисктен коркушат, ар айда баягы квартплата төлөш керек, тамак аш келип туруш керек. Анан кандай болуп калат, болбой калсачы деген бир коркунучтар болду. Анан албетте бул деле бизнес тармагына кирип кетет да. Бизнесте риск албасаң болбойт. Анан бир күн отуруп эле негизи ар бир ишти баштаганда акча керек болот да, кандайдыр бир капитал керек да. Менде капитал деле жок. Анан 1-2 тааныштарым менен сүйлөштүм, ушундай бир мүмкүнчүлүк болуп атат, келгиле чогуу иштебейлиби, акчаңарды салып келгиле десем, анан бирөөкөсү макул, давай сен баштай бер, биз акча берели, чогуу иш кылалы деп. Анан аларга ишенип мен бир күн барып жумуштан ошол менеджериме айттым, мен кетип атам, жумуш таштайм, мен өзүм башка жумуш баштайм депчи. Анан үйгө келип келинчегиме айттым, мен ушундай жумуштан чыктым, мен Кыргызстанга кетип атам десем, ал шок болуп калды. Анан макул деп, как раз ошол 2017-жылы ошол декабрь айы кышында аябай суук болот. Анан Бишкекке келдим, Бишкек парктын артынан жакшы бир бизнес центрден офис таптым. Анан Германия менен баштайлы дегенбиз да, немис мугалим таптым. Андан сырткары дагы 1-2 командан топтоп, анан бардык нерсени сүйлөшкөндөн кийин жанагы тааныштарыма чалдым. Мына бар жок болду, давай акчаны алып келбейсиңер десем, акча жок деп койду. Анан Кыргызстанда тааныштарымда акча жок деп койду. Анан ортодо калып калдым. Эмне кылышты билбей. Бар жок даяр, бирок жана офис кармаш керек, кичине мебель алыш керек, жумушчуларга айлык төлөш керек. А менде акча жок. Мен аябай эсимде, ошол декабрдын 20-лары болуш керек. Вефа центринин алдында саат 5-6 болуп калган. Күн аябай суук, кар жаап атат. Курсагыма чөнтөгүмдө 20 сом акчам бар. Анан жалга квартирага кетиш керек. Тамак жейин десем, маршруткага акча жетпей калат. Анан эмне кылам деп, ошол маршруткага төлөдүм да үйгө барып, ошону менен түнү менен уктай албай чыктым. Себеп акча жок, келип алгансың, жумуш таштагансың, анан түнү менен уктай албай бүт тааныштарга чалып чыктым. Чалып, ушундай жардам керек болуп атат деп. Анан как раз Турцияда чогуу окуп жүргөн дос бала Бексултанды тааныйт. Бексултан досторунан болот, Алмаз деген дос бала айтып калды. Алмаз ушундай мен классташ балалар кумарды айтып атат, жана таргет эмесечи. Ошонун эмеси офиси бар болчу, 1-2 айдан бери бош турат, ошону сурап көрбөйсүңбү деп калды. Анан мен кумарды ал убакта жакшы тааныбайт элем. Анан башка тааныган балдар аркылуу чыгып сүйлөшүп, ал жерден ушуну айттык, бизге берип тур, биз 1 ай 2 айда төлөп беребиз деп. Анан макул болуп квартира, ал өзүнүн офисин берди. Анан ошол менен да бир тууганым түрктөрдү тааныйт экен, алар менен сүйлөшүп мебель алып берди. Ошентип анан 1-2 жумушун алып ишти баштадык. Бирок ошол жерде жатып иштеп, ошол жылы Америкага 42 бала тапшырып, 36-37 балага виза алдык. Иштер аябай жакшы болуп баштады.
Анан баягы элдер келе баштады. Мен 100 000 доллар алып келейин, 200 000 доллар алып келейин, чок иштейли, тигиндей мындай кылалы деп. Анан бирок мен бул иште ийгиликтүү болуш үчүн баягы партнер дагы мындайча айтканда сага көмөктөшүш керек да. Акча менен болбойт бул нерсечи. Анан бул иштин башы ошентип башталган. Бирок Кудайга шүгүр, азыр мына 5 жыл ичинде жакшы ийгиликтерге жеттик десек болот. Канча бала алып келдиңиздер жалпы? Жалпысынан азыр жылыга мына акыркы 2-3 жылда эле эсептегенибизде, мына былтыркы жылы 134 бала келген Америкага, бул Америкага келген. Анан Европага бар, Кореяга бар, 150-200ге жакын бала. Быйыл дагы мына азыр күзгү семестрге эле 95 бала келди. Азыр мына кышкы семестрге дагы 105-106 бала даярдап атат. Мындайча айтканда жылга бир 200дөн келет. Мындайча бир 5 жыл эсептегенде биз 5 жыл ичинде бир 1000ге жакын баланы алып келдик десек болот. Бул негизинен билинбеген менен өтө чоң бир мындай Кыргызстан үчүн чоң бир инвестиция десек болот да. Ошол келген балдар азыр мисалы Американын, Европанын эң жакшы университеттеринде IT тармагында билим алып атат, бизнес тармагында, финанс тармагында бизнес алып атат. Булар мындайча айтканда эртеңки Кыргызстандын кадрлары да. Бир өлкөнүн өнүгүшү үчүн биринчи очередте ошол кадрлар күчтүү болуш керек. Кудай буйрса, биз ошол нерсеге салым кошуп атабыз деп ойлоймун. Анан ушул Америка, Европага барып окуп билим алган балдар келечекте ошол Кыргызстанды өнүктүрүп алдыга жылдырса деп мындай пландап, анан ошого биз ишенебиз да. Ошол алгачкы келген студенттер окуусун азыр бүтүп, мындай иштеп жаткандары барбы? Бар. Ошол кылган ишиңдин жумуш баягы результатын көргөндө адам мындай кылып аткан ишиңден мындай бир рахат аласың, дагы да жасагың келет экен да. Себеби мисалы ошо сиз айтып кетпедиңиз, азыр биринчи келген студенттерибиз Google'да иштеп аткан балдар, кыздар бар. Мисалы Coinbase деп криптовалюта эң чоң компанияларда иштеп аткан балдар, кыздарыбыз бар. Мындайча айтканда буйрса башталышы жакшы. Анан ошол 5-10 жыл ичинде мында 1000 деген балдарыбыз келип окуса, келечекте Кыргызстанга жакшы кадрлар даяр болот деп ишенем. Быйылкы жылда канча алып келдиңиздер? Быйылкы жылы мына күзгү семестрге 95 бала алып келдик. Булар азыркы учурда Американын ар кандай штаттарында окуп атат, бирок көпчүлүгү бир 50-60% азыркы учурда Чикагодо окуп атат. Булар күзгү семестрге келгендер. Бирок мына азыр ноябрда, декабрда дагы биздин бир 100-105ке жакын балдар визага кирет. Алардын арасынан бир 70-80% алган учурда деле дагы бир 60-70 бала келет го деп азыр пландап атабыз. Америкага келгендердин көпчүлүгү Чикагога келип атабы ошондо? Негизи мындай, биз бар бир 30-40ка жакын штаттарга жиберип атабыз. Бирок келгенден кийин эле бизде көпчүлүгү албетте баягы кыргыздар билесиздер, чоң шаарларга баргысы келет. Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес сыяктуу. Албетте муну түшүнүү менен кабыл алыш керек. Себеп дегенде чоң шаарларга барганда мүмкүнчүлүктөр да көбүрөөк да. Биздикилер иштеш керек, жанагы баягы контрактын өзү төлөш керек. Себеп дегенде ата-энелер анчалык акчаны төлөп окута албайт. Америкада окуу контракттары да аябай кымбат. Ошондуктан көбүнчө чоң шаарларга баргысы келет. Бирок ошонун арасынан өзгөчө эң көп Чикаго келгиси келет. Чикагону эмне үчүн тандашат? Биринчиден Чикаго билесиз, Америкадагы эң алдыңкы чоң шаарлардын бирөөсү. Экинчиден Нью-Йорк, Калифорнияга салыштырмалуу, Лос-Анджелеске салыштырмалуу контракттар бир аз жашоо бир аз арзаныраак. Анан кыргыздар да көп болгон үчүн балдар мындай батыраак адаптация болуп кетет. Ошондуктан көбү Чикагону тандашат. Кайсыл университеттерге келишет? Мисалы сиздер контракт түзөсүздөр да университеттер менен? Жок, контракт түзүп иштешкен университеттер бар, контракт түзбөй эле иштешкен университеттер бар. Анан Чикагодогу почти бир алдыңкы университеттердин баарына эле келишет. Мисалы Рузвельт университети бар, бул Чикагодогу эң алдыңкы университеттердин бирөөсү. Депау университети бар, андан сырткары Норт Парк, Ист-Вест университеттери бар, көп эле университеттерге келишет. Эми ошол азыр эми дагы ата-энелер көрүп атышы мүмкүн, же ошо 10-11 класстын балдары көрүп атышы мүмкүн, же бүтүп деле Америкага барышым керек эле деп ошо студенттер өздөрү көрүп атышы мүмкүн. Эмне кылыш керек бул жака окууга келиш үчүн? Биринчиден албетте адам чоң максаттар коюш керек. Мисалы үчүн жөн эле келип албаш керек да, мен Америкага барам, иштейм, акча табам эмес. Америкага да жөн эле келбестен жакшы бир максат менен келиш керек. Мисалы мен Гарвардда же MIT же Чикаго университетинде IT же бизнес тармагында билим алам, андан кийин ошол мисалы чоң Deloitte, KPMG сыяктуу чоң компанияларда иштеп тажрыйба алам. Анан келечекте мен келип Кыргызстанда өзүмдүн бизнесимди курам, же болбосо IT тармагында чоң бир компания ачам деген сыяктуу бир чоң
максат болуш керек. Анан албетте баягы Америкага келип окуш үчүн тил маселеси биринчи орунда турат. Англис тилине көбүрөөк басым жасаш керек. Англис тилди билген адамдарга азыр бир эле Америка эмес, дүйнөнүн бардык жагында мүмкүнчүлүктөрү бар. Европага барса болот, Японияга барып англис тилинде окуса болот. Ошондуктан мен айтарым, англис тилге көп басым жасаш керек. Андан кийин өзүн дагы көбүрөөк өнүктүрүш керек, өзүнө ишениш керек. Бизде мурда биз деле ойлочубуз, баягы Америкада бүт кыйындар окуйт, же болбосо байлардын балдары окуйт деп. Жок, андай эмес. Эң негизгиси максат коюп, өзүнө ишенип, ошого жетем, мен барып колумдан келет деген адамдар келишет. Мына бизде азыр келип окуп аткан студенттердин 60-70% региондордон жөнөкөй эле карапайым балдардын келген балдары окуп билим алып атышат, иштеп тажрыйба алышып атат дегендей. Мындайча айтканда, эң негизгиси максат, тил. Анан албетте финанс жактан бир аз даярдык көрүш керек, эми башында келгенде. Андан кийин келип алгандан кийин бул жакта менимче өзүнү каржылап өзү окуп кете алат. Ата-энелерге айтарым да ушул. Бизде баары эле ойлошот да, барганда эми балам кантет, мынча акча көп. Эми албетте баягы башында бир 5 миңден 10 миң долларга чейин акча кетиши мүмкүн. Бирок эми бул акчаны баягы чыгаша катары эмес, балага жасалып аткан, келечекке жасалып аткан инвестиция катары көрүш керек да. Мисалы 5 миң 10 миң кеткен учурда деле ал акчаны, мисалы Америкада, например, IT тармагынан билим алып бир IT компанияга кирсе, ал келечекте анын бир эле айлык болуп калат да. Ошондуктан баягы акчага эмес, көбүрөөк келечекти ойлош керек. Эми албетте баягы 10 миң доллар же 5 миң доллар Кыргызстан шартында мындай көбүрөөк акча болуп эсептелет. Бирок маселе акчада эмес, акчаны тапса болот да. Мисалы кыргыздарда билесиз да, акча жок деген өзү менен той өткөрсөк сөз табабыз. Кредит алып болсо деле 5 миң 10 миң доллар. Андан көрө ошол акчаны туура пайдалансак, менимче ошол кредитти тойго эмес, баласынын келечеги окууга жиберсе, ал акчаны эртең ал баласы жүздөгөн миңдеген эсеси менен тапса болот. Или мисалы биз нарын регионуга бардык, мисалы биздин нарындан келген балдар бар. Мисалы 100 жылкысы бар, 100 уюу бар да, ошону бир 3-4 сатса баласына жетет бир жыл. Бала келип алгандан кийин уже бир жылдан кийин ал иштеп, өзүнүн контрактын төлөй алат, жашоосо өзүнүн акчасын ала алат, жада калса ата-энесине акча жиберип, ата-энесине үй алып берген балдар болуп атат. Мындайча айтканда. Жок дегенде, ошо айлана чөйрөсүндөгүлөрдү өзгөртөт, окугула деп, англис тили окугула, курсторун төлөп берет. Ушундай эми аябай жакшы. Бул бир гана, мисалы азыр бизде бир үй бүлөдөн 3-төн 4төн балдар келе баштады. Мисалы мындан 3 жыл мурда бир эженин кызын алып келдик, аркасынан дагы бир сиңдиси келди, былтыры иниси келди, азыр мамасы келди. Мындайча айтканда, сиз айтканда бир эле бала башка айланасында 4-5-10 адамга мисал болду. Туугандарына, кошунасына да, ошентип мен көпчүлүгүн билем. Бир адам сиз айткандай айланасына көп таасир этет да. Ооба. Анан ал жактан бул жака аябай көп студенттер келди дейли. Баары эле эми балким Google'да иштебейт деп. Баары анан кээ бир адамдардын чын эле максаты башында так болбой эле келип алышы мүмкүн. Окубай таштап койгон учурлар деле болобу? Болот. Албетте бар. Мисалы мына быйыл эле сиз ошондойдо кандай сезесиз өзүңүздү? Эми албетте мындай экен да, баягы бул жерде мындай караш керек болуп атат. Башында баары эле окуу максатында келет. Анан өзгөчө бул жака келгенде мындай башка штаттарга салыштырмалуу Чикагодо баягы азыркы өзгөчө акыркы убактарда мына Москвадан, башка жактардан мындай билим албай иштеген келгендер да бар да. Анан ошолор кээде балдарды бузуп коет экен. Окуп эмне кыласың, андан көрө ушунча акча короткондон көрө иштебейсиңби, ата-энеңе жардам бербейсиңби деп. Анан кээ бир балдар мисалы баягы кыргызда айтып коет го, көрбөгөндүн көргөнү курусун дегенде, баягы бул жака келип иштегенде 3-4 миң доллар айлык тапса, мисалы бир айда, ал көп көрүнөт да. Андан кийин ойлойт, андан көрө окугандан көрө лучше акча иштеп тапканым жакшы. Ал бирок эми кара жумушта эми өмүр бою иштей албайсың, 1-2 жылдан кийин чарчайсың, физически уже организм көтөрө албай калат. Ошондуктан бар балдар баягы окууну таштап коюп, бирок 1-2 жыл өткөндөн кийин ошол балдар кайра келип мындай өкүнүп, Алмазбайке биз туура эмес кылыппыз, кайра окуш керек болуп атат. Бирок уже убакыт өткөндөн кийин ал окуй албай калат. Физически да чарчаган болот, моральный чарчаган болот. Ошол өкүндүрөт мени. Мен ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ата-энелерге айтып кетким келет эле. Кечээ жакын эле ушул бир байке айтып атканда ушуну чыгып айтпайсыңбы ютубта депчи. Себеби мындай жакшы билимдүү балдар келип таштап коюп атат да. Мисалы мен өткөндө жакында бир Себаттан аябай кыйын бала бар да. Действительно кыйын бала. Мындай эртең келечекте бир Google'да, Microsoft'та иштей турган математика жактан аябай кыйын бала болчу, келип окууну таштап коюптур. Мен аябай өкүндүмчү. Аны да болгондо жакын бир тууганы таштап коюп, окуп эмне кылай иштейсиң деп. Бала менен сүйлөсөм, мен окууну таштап салдым дейт.
просто мен бул баладан аябай чоң нерсе үмүттөнүп аткам да. Эми албетте мындай учурлар болуп атат. Ата энелерге айтарым, баланы жибергенден кийин баланы да контролдоп, көзөмөлдөп туруш керек. Кээ бир учурда баягы ата энелерге балдар акча жиберип койсо унчукпай ошону алып коюп жеп коюп жүрө берет экен да. Биринчи очередте менимче балдар бул жака келгенден кийин билим алыш керек. Себеби бул бардыгына буйра өрбөйт. Америкада билим алыш деген ар бир жаранга мындай оңой эмес да. Американын билимин алып алгандан кийин бул сага көптөгөн мындай мүмкүнчүлүктөрдү дүйнөнүн баардык жогун ачып берет. Ошондуктан биринчи келгенде окууга басым жасаш керек. Окууну алып, андан кийин дипломду алып, жакшы компанияларга кирсе, мисалы, азыркы учурда көрүп атасың, айтышниктер 100-150, 300, 400 миң долларга чейин иштейт, Андан көрө 4 жыл чыдап окуп, билим алып, офисте жакшы, ол бир 10-15 миң долларга иштеген жакшы. Ошондуктан ата энелерге айтарым, балдар келгенден кийин дагы алар менен көзөмөлдөп, аларга ар дайым мотивация берип туруш керек. Эми мындай да ата энелер дагы ал жакта билбей калышат да, бул кандай шартта, анан азыркы жаштар кыйынчылыкка чыдамы кичине азыраак го. Албетте, эң туура өнүгүп кеткиси келет, же болбосо мурдагыдай биз көгөрүп, биздин убактагы нерселерди азыркылар чыдабайт да. Туура. Бул жөнүндө өткөндө да ошо биз кыргыз байкелер менен жолукканда эң биринчи келгендер Чикагого, 90 канчанчы жылы келген, 20-25 жыл болгон. Ошолор баардыгы кыйынчылыктан өтүштү. Бирок баардыгы окушту аларчы. Кыйналса да окууларын бүтүрүп, азыркы учурда ошолор аябай жакшы жашайт да. Мындай особняк үйлөрдө, жумуштары, айлыктары жакшы жерде да. Анан ошол байкелердин азыр туугандардын балдары келип атат, жаштар да. Көпчүлүк окууну таштап койгондон өткөндө бир байка айтты, булардын башы жок, карабайсыңбы деп атпайбы. Булар сиз айткандай азыркы жаштар мындай кантип бат эле байып кетсем, бат эле өнүгүп кетсем, жок. Ийгилик эч качан оңой менен келбейт да. Ийгиликке жетиш үчүн мындай кээ бир баскычтардан өтүш керек. Адам кыйналат, ачка калат, акчасыз калат, кээде ушинтип баарын таштап кетип калгың келет, бирок ошол кыйынчылыктардан өткөн адамдар ийгиликке жетишет да. Бирок сиз айткандай азыркы көптөгөн жаштар мындай жеңил ойлуу болуп атат, батпайыштын жолун издейт. Туура эмес адамдардын кеңешин угуп калып атышат. Ошондуктан баягы балдарга багыт берүү, контролдоо бул өтө маанилүү нерсе экен да. Баягы жана эле айтып кетпедик, чөйрө аябай маанилүү экен да. Туура эмес чөйрөгө түшүп калса, ал ошол жака кирип кетип атат. Окууну да таштап, жумушка кирип, бирок анын келечеги болбой калат. Бирок окуган балдар менен жүрүп, туура адамдар менен болгон адамдар, алар окуп, окуусун бүтүп, жакшы ийгиликтерге жеткендер да көп. Кийин мисалы кара жумушта иштесе деле, окууну бүтүп алып кара жумушта билимдүү болуп иштесин да, мындай өзү деле көз карашы башкача болот, баалуулуктары өзгөрөт, чөйрөсү акырын өзгөрөт дегендей. Эми сизде мисалы ошончо адамды алып келдиңиз, арасында студенттер бар, тур виза менен келгендер бар, ата энелер бар, анан грин карт утуп алып, кантип документтерди даярдаш керек, ошолор дагы чоң жумуш да кээ бир адамдар үчүн. Ошолорду даярдап жүрөсүздөр, анан сиз мындай эң кызыктуу кейстерди айтып бербейсизби? Аябай ар бири ар кандай окуя да бул. Аябай мындай көптөгөн кызыктуу кейстер бар негизи. Өзгөчө мына Чикагодо эркек балдар көп да. Анан баягы бурда келгендер окуусун таштап, баягы нелегал жүргөн же баягы полицейге берип коюп, кете албай жүрөт да, же ата энесин чакыра албайт. Анан жашы бир топко келип калган 25-30га үйлөнүш керек депчи. Анан алар эмне кылат? Биякта кыз жок. Кыргызстандан сүйлөшкөн кызы бар, интернеттен ташкан алып келиш керек. Ошондой учурлар көп болот. Анан бир бала айтып калды бир күн, ага ушундай девушкам бар, үйлөнөйүн деп жүрөм, көп жылдан бери сүйлөшүп, алып келишим керек болду, жардам бериңиз деп. Анан ал кыз негизи 9-классты эле бүткөн да. Мындайча айтканда 9-классты бүтүп келиш бул невозможно да. Мындайча айтканда аттестат да жок да. Анан жанагы бала кыз да 23-24 жашка келип калган. Мындайча айтканда мектеп 9-класстан бери 7-8 жыл окуган, эчтеке жок. Анан эмне кылабыз айттым. Мындайча айтканда аябай кыйын кейс да. Анан ойлонуп отуруп, изилдеп анализ жүргүзүп айттым. Бир жол бар, мындай кылабыз. Анан кайрадан ошол кызды мектепке сүйлөшүп, аттестат алды. Бир жыл ичинде бир аттестат алды. Аттестат алгандан кийин английский курстарга берип аттык. Анан ал кызды Кыргызстандан виза бериш кыйын. Аны Венгрияга жибердик. Венгриядагы бир университеттин тил курсуна барды. 6 ай ал жакта окуп турду. Анан Америка жанагы керектүү Duolingo'дон баалды алды. Америкага университетке тапшырып, университеттен чакыруусун алып, Венгрияга жибердик. Анан бүт документтерин даярдап посольствого кат жазсак, посольство айтып калды, визага келиштин кереги жок, бүт документтерди жиберип койгула деп. Анан тиги кызга интервьюга барбай эле виза берилип калды. Супер. Бирок
ага чейин жанагы кызды жигити Балиге, Дубайге, тияка Европага чыгарды, жана виза история жасады, ошол Европадагы акчасын төлөп берди, бүт эмесини кылды да. Анан виза алып, эми келейин деп атканда, бала бул жактан байкуш, ошол кыз окуй турган университеттин жакыны бар, бир квартира снимать этип, бүт жагын даярдап, эме кылгандан кийин кызды тосуп алайын деп сүйлөсө, кыз тосуп албай эле ко, мен башка бирөөлөр тосуп алат деп коюптур. Анан байкуш бала аябай жаман ситуацияга туш келди. Стресс, өзү тракта иштейт, өзүн жоготуп, депрессияга кирип кетти да. Ал көрсө кыздын максат планы башка. А бала 5-6 жылдан бери канча миң доллар инвестиция кылган ал кызгачы. Анан айтты, байке кандай кыласың, эмне кыласың? Анан ал айтты, мен келишин каалабайм деди. Бул жака келсе, мен башка балага тийип кетсем, мен аны көрсөм, мен уже эме кыла албайм деди да. Анан ошол жерден токтотуп, жанагы кыздын визасыны кенсел кылган жок, бирок келбей турган кылдыртып, анан ошол менен калып калды да. Мындайча айтканда, эми жалко болду. Балага да жалко, кыздын деле мындайча айтканда башы жок экен да. Ушундай, азыр ушундай жаштар аябай көбөйүптүр. Чын да, ушуну жакшы айттыңыз. Аябай чоң эме да, мындайча айтканда, бала 5 жыл, бир менче жок дегенде бир 15-20 миң доллар коротtu ошол кызгачы. Ал бала аябай жакшы, имандуу бала, окуган бала, биякта мындай кызга ушунчалык бир чоң мындай шартты түзүп бергенде колун менен мындай эме кылып койду. Жакшы ниет менен ага үйлөнө элек кызга эме вложение кылып атат да. Эми элестетиңиз, ошондой бир кейс бар да. Анан дагы бир кейсти айтайын сизге. Дагы бир бала менен кыз ушинтип сүйлөшүп жүрүшөт. Анан тиги бала башка бир компанияга тапшырган экен. 1 жыл өтүптүр, же жанагы компаниядан университеттен чакыруу жок, визага киргизбейт. Анан тиги бала чалып калды мага, байке ушинтип мен девушкамды алып келе албай жүрөм. 1 жылдан бери бир компания менен эме кылып атат, иштешип атат, же университеттен чакырып, же визага киргизбейт. Анан келсин мага деп. Анан келди, документтерин даярдап, университеттен чакырып алып, визага кирерге жакын эмесин даярдап атсак, кыз менен бала урушуп кеттир. Бала кызга местаны алдык. Кызга местаны алып, анан тиги балага чалдым. Мына девушкаң буйрса мынчанчы датада визага кирет десем, байке биз уже сүйлөшпөй калдык дейт. Эмне болду десек, баягы алыста кыйын экен, түшүнүш кыйын экен. Анан урушуп кетип, ошол расстались деп да. Анан бирок баары бир эмне болсо деле результатын айтып коюңчу мага деди. Анан кыз кирди, визасын алды. Анан тиги балага чалып айттым, мына девушкаң виза алды десем сүйүнүп, унчукпай калды. Анан кечинде отурсам кайра чалат жанагы балачы. Байке, эми бизди жараштырыңызчы кайрадан деп жанагычы. Анан айттым, мен кантип жараштырам? Сиз айттыңыз, кыз башка штатка өткөн. Сиз айттыңыз, ал жака барсаң кыйналасың, давай андан көрө Чикагого эле бар. Чикагого барсаң кыйналбайсың, ал жакта мындай кыргыздар көп дегенде мындай айтыңыз. Анан кызга түшүндүрүп айттым. Анан кыз макул болуп, анан дагы бирөөлөрдү ортого салып, экөөнү жараштырдык. Анан жараштырып, кыз ошентип учуп келди, бала жардам берип, аны Чикаго башка университетке которуп бердик, үйлөнүштү, азыркы учурда мындай бактылуу жашашып атат. Ушундай эмелер да бар. Мындай жакшы кездер, жаман кездер, мындан да көп кездер бар, эми ага көп убакыт керек болот. Дагы бир мен айтып бердиңиз эле. Кореяда жашаган бир эже грин карт урупту дедиңиз, аябай кызыктуу болчу да ошону айтып берсеңиз. Грин карт боюнча, негизи грин карт боюнча да мындай да. Грин карттын талаптары билесиз да, же мектепти бүткөн аттестат болуш керек, же болбосо канча жыл бир иштеп тажрыйба болуш керек да. Анан бир күн Германия, уже Кореядан бир кыз чалып алды. Жашы 30 канчаларда чамасы. Ал дагы анан айтат, ал жакта да нелегал жүрөт. Нелегал жүрөт, Россиядан каяктан барган, анан 9 класста эле бүткөн. Мындайча айтканда, грин карт алышы невозможно да, бербейт агачы. Анан баягы тажрыйба өтө маанилүү нерсе экен. Мен мурда Америкада ошо Texas Houston'da окуганда мен бир адвокат менен да иштеп калгам да, Геррит Вайт белгиялык бир адвокаттын жардамчысы болуп, ошол иш визалары, грин карт боюнча иштеп калгандым. Анан ошол кишинен баягы кейс анализ деген бир методиканы үйрөнүп, ошол боюнча азыр да ошол методду колдонуп, көп балдар, кыздарга, ата-энеге виза алабыз да. Ал кандай? Мисалы, любой бизге келген адамды мен анализдеп чыгам да. Каякта окуган, каякта иштеген, эмне кылган, ата-энеси каякта, эмне бүт ошону анализдеп туруп, анан бир стратегия эме кыласың да. Бул баланы же бул кызды мындай кылсак алсак болот деп. Анан тиги кызга айттым, мен карап көрөйүнчү, мага бир аз убакыт бер, мен изилдеп көрөйүн. Анан бүт Американы отуруп грин карт боюнча закондорун окуп чыктым. Анан бир жерден бир законду таап калдым. Ал жерде эме деп турат.
эгерде бала ошол 11 классты бүтпөсө деле, аттестаты жок болсо деле, бирок кандайдыр бир чоң компанияда, чоң должността 4 жылдан көп иштеген болсо, ошол иштеген должносту моңдо Америкада закондор бар да, мисалы баягы өзүнүн ступенькалары бар, 4-5 даражадагы жумушта иштеген болсо деген нерселер. Анан ошондой нерсе бар экен. Анан айттым бир ошол кызга, бир возможность бар дедим. Эми ал канчалык процент болот мен сага айта албайм. Бирок мен сенин ордуңда болсом 1% шансым болсо деле рисковать этип көрмөкмүн. Анан дагы бир жери ал Кореядан келсе кайра кете албай калат. Анан айттым, анча сен келишиң керек. Бирок сен азыр ал жакта да нелегал жүрөсүң. Ал жактан таштап келсең бул жака, эгер бул жак болбой калса, Кореяда болбойт, Америкада болбойт, Кыргызстанда каласың. Бирок сен ойлонуп көр. Анан менен сурады, сиз менин ордумда болсоңуз эмне кылат элеңиз? Мен ар дайым адамдарга ушуну айтам да. Любой нерсени кылганда, эгер ошого чын эле баягы бир максатың болсо, ага 1% шанс болсо деле рисковать этип көрүш керек. Болбой калса эчтеке болбойт. Ошон үчүн жашоодо риск өтө маанилүү. Анан айттым, мен сени болсом рисковать этмекмин. Десем ойлонуп, анан эртеси чалды. Байке, мен ойлонуп көрдүм, давай мен келем деди. Анан бүт Кореяда нерселерди таштап келди. Келгенден кийин ошол мен айткандай кылып, бул кызды Бишкекте бир чоң компания менен сүйлөштүк. Ошол компанияда иштейт бүт документтерин даярдадык. Анан документтерин даярдап, визага жибердик. Анан визага биз ар дайым балдарды визага киргизерден мурда өзүм даярдайм да, как консул катары. Эмнелерди сурайт, кантип жооп бериш керек. Анан айттым, сага барганда эле айтат дедим. Сага виза бере албайбыз, сенин аттестатың деле жок экен. Бирок сен айтасың, жок, мага бересиңер. Себеп дегенде мен изилдеп чыктым, Американын закондору боюнча мындай экен деп. Бүт ошол закондорду кагаздарын распечаткадан чыгарып, астын чийип, көрсөтүп, полный даярдап бердим. Анан кыз как раз барды. Баргандан кийин ошол мен айткандай болду дейт. Барсам биринчи эле кассадан акчам төлөп атканда сизге виза бербейт. Сиз аттестатыңыз жок турбайбы? Анан аларга айттым, жок, мага берет, көрөсүңөр. Хорошо, көрөбүз, азыр консулга барганда көрөсүз деди. Анан консулга бардым дейт. Консул чакырды, баргандан кийин документтерди көрүп туруп, сиз мектепти 11 класс бүткөн эмес турбайсызбы? Сизге виза бере албайбыз деп айтты дейт. Анан айттым, жок, сиз мага виза беришиңиз керек. Себеп дегенде Американын закону боюнча мына мен ушундай эме шарттар бар экен. Мен ушундай компанияда 4 жылдан бери sales менеджер болуп иштедим. Бул Американын 4-5 даражадагы мол эмесиге кирет экен. Ушул даражадагыларга green card берилиш керек деген мына сиздердин закондордо жазылып турат. Деп анан баягы консул шок болуп калат. Анда азыр кое туруңузчу, алардын үстүндөн да бар да, мен ошол директоруман сурап келейин деп анан кетти дейт. Анан бүт кагаздарды алып директорго көрсөткөн экен, анан жанагы эмелерди окуп чыгып, да, кыз туура айтып атат. Мына закон боюнча бул жакта иштептир, ушул эмелери бар. Биз азыр отказ бергенге эч кандай причинабыз жок деп кызга келет. Анан куттуктайм, сиз айтканыңыз туура экен, директор виза ошо green card бергенге макул болду дейт. Green card одобрен болду дейт. Визам чыктым дагы дейт. Жанагы кыз чыгып алып шуркап качтым дейт да. Анан эмнеге десем айтат, как будто консул аркамдан келип, аз токтотуп калып, сиздики болбой калды деп айтабы деп коркуп ушунча качтым дейт да. Анан ошентип тиги кыз green card'ын алып келди, азыркы учурда Чикагодо окуп иштеп жүрөт. Классно. Анан эми бул виза алгандардык, анан виза албай калгандар деле ошончо да алардын деле абалы аябай жакшы болбойт. Акчасы ошончо төлөндү, убактысы кетти. Алар менен кандай иштешисиздер? Албетте, бул мындай, баягы виза маселесинин башында биз келгенде эле ата-эне менен, студент менен сүйлөшкөндө айтабыз, ачык эле айтабыз. Баардыгы ачык болот да. Биз айтабыз, биз гарантия бере албайбыз. Себеп дегенде виза маселесин биз бир гана консул чечет да. Бишкекте гарантия берген компаниялар бар экен. Гарантия берем деген адам калп айтат, андан качыш керек. Себеби консулду сиз эч ким сатып ала албайсыз да. Анан көпчүлүк учурда бул эмеден зависит этет да, даярдыктан. Анан уже тажрыйба болгондо уже билип калат экенсиң да, американецтердин баягы культурасын, менталитетин жакшы билиш керек да. Мисалы биз көптөн бери жашап, ошолор менен жүрүп, мына билип калдык да, аларга канткенде жагат, эмнени айтыш керек да, белгилүү. Анан ошого карап даярдаган үчүн бизде жакшы эле виза алышат. Мисалы Америкага азыркы учурда биздин статистикабыз 70-80%, мындайча айтканда 10 баланын 7-8 алат. Бирок ошол эле учурда сиз айтканда албай калган балдар, кыздарыбыз деле көп. Анан аларды эмне кылабыз? Биз таштап койбостон экинчи ирет киргизгенибиз бар, үчүнчү ирет киргизгенибиз бар, даже 4-нчү жолу кирип виза алган бар. Мисалы быйыл мына күзгү семестр августта бир кызыбыз келди. 36-37 жашындагы кыз. Анан бул кыз 3 жолу кирип отказ алды. Анан быйыл ошо жылдын башында баягы Англияга жумушка кеткен болчу. Анан местаны алып, тиги кызга айттым, ушундай местаң бар,
келбейсіңбе дагы бир жол виза киргизип көрө десем, тиги кыз айтат, Алмазбайке, мен мына 3 жол кирип отказ алдым, баары бербейт да депчи. Мен айттым, кел дагы бир жол кылып көрөлү, может болуп калат депчи. Эми албетте мен сага гарантия бере албайм, риск бар, эми келип кетишиң канча кетет. Бирок мен сенин ордуңда болсом дагы кирип көрмөкмүн десем, кыз макул болуп келди. Бирок келатканда эле айттым дейт, мен баары виза албайм деп келдим дейт жанагы кызчы. Даярдадык эме кылдык, баягы кызга да виза берип калып атпайбы. 4-жолкусунда. Анан кыз ыйлады аябайчы. Мен аябай мындай негизи ишенгеним да жок, келгим келбей келдим эле дейт да, бирок жакшы мен аябай мындай эме кылыпсыз дейт да, мотивация берип кел деп пуш кылган экенсиз деп, азыр кыз келип бактып болуп атат ал дагы. Анан отказ алгандар дагы бар, мисалы кээ бирлери Америка болбой калса ошону мен таштап койбостон башка сунуштар болсо, мисалы үчүн Европага барып окуу, Кореяга, эми жашоо бир эле Америка менен чектелбейт да. Мисалы Европага барып окуса болот, Кореяга барып окуса болот. Мисалы кээ бир учурларда мындай учурлар да бар. Мисалы Кореяга барып же Малайзияга 1 жыл, 2 жыл окуп, ал жактан 1-2 жылдан кийин тапшырып, ал жактан виза алып келген балдар да бар. Мындайча айтканда, биз аягына чейин иштегенге аракет кылып атабыз. Качан гана эгерде ошол клиент жок болду, биз иштешпейбиз деп өздөрү токтотмоюнча, биз 2 жол, 3 жол, 4 жолго чейин тапшырып аракет кылып атабыз. Сиздин жумушуңуз аябай оор экен, Албетте. Эми чарчаган жоксузбу? Чарчадым. Негизи мына жакында эле ар кандай случайлар болот да. Виза ала албай калган адамдар келип жамандайт, келип коркуткандар болот. Силер алдайт экенсиңер дегендей. Бирок алдаган эмес, бардык нерсе биз закондуу. Контракт бар, ал жакта баардык жазылып турат. Мисалы сотко барган учурда деле биз өзүбүздүн жумушту аткарып атабыз. Эми баягы виза берилбей калса биздин күнөөбүз эмес да. Ал жердеги баягы консулдун бербесе эчтеке дей албайсың аларга. Анан ошондой учурлар болот. Бул жака келип окууну таштап койгондор болот, бул жака келип кылмыш кылып кеткендер болот, мушташып кеткендер болот. Өзгөчө биздин кыргыз эли менен иштеш аябай оор. Мындай көп нерсени түшүнбөйт да. Мисалы бул убакыт процесс алат, убакыт алат, анан болбой калса келип эле сразу сенен көрүп жамандай берет. Менде бир учурларда болду. Кыйналып эмне кылам, таштап эле салбаймбы деп, баягы уже организм көтөрө албай калат да стресстенчи. Анан бирок ошого карабастан баягы виза алып келип, бул жакта жакшы нерсеге жетип аткан балдарды көрүп, кайра эле улантыш керек экен деп каласың. Анан албетте баягы жакшы иш, ийгилик оңой болбойт. Буга да даяр болуш керек. Баары эле жакшы боло берсе анда баягы мындай болуп кетпесинби дегендей да. Любой иште, любой бизнесте кыйынчылыктар болот. Ар кандай тоскоолдуктар болот. Буга даяр болуш керек. Бирок ошого карабастан алдыга аракет кылыш керек. Сиз өзүңүз студент болгондо, мисалы Түркиядан баштадыңыз да, туурабы? Кандай кыйын күндөр өткөргөнсүз, кандай кыйын күндөрдү жеңип чыккансыз дегендей. Андан кийин Түркиядан кийин каякта окудуңуз? Мен мындай болду. Негизи Турцияга кетип атканда деле 2000 жылдар. Ал убакта Америка, Европа биздин түшүбүзгө да кирчү эмес да. Эми экономика да кыйын. Бир гана Турцияга мүмкүнчүлүк бар болчу. Турция биз үчүн Америка болчу да, мындайча. Ошол жака өтө алсак, бизге аябай чоң эме. Анан эптеп ошого мен эсимде бир 10-11 класста биз 2 жыл түнүкүн отуруп, түндө саат 12-1де жатабыз, эртең менен 5-6 туруп даярданып жүрүп, анан ошол баягы стипендия программасы менен өттүк. Өтүп ошондо дагы кетип атканда эми билетке дагы акча жок да. Эми ата-эне айылдагы кишилер карапайым алган айлыгы аз эле. Анан ошо ата-энем үйдөгү жалгыз үйдү сатып берген, жол кире кылды. Мына болгон акчабыз ошо. Андан кийин кантип барып окуйсуң, өзүң билесиң. Анан ошону менен бардык Турцияга, анан ал жактан өзгөчө мен Турцияда баягы юрфак менен медицинаны окуш аябай кыйын да. Биз юрфакта окудум мен. 1 жыл үй менен эме да, китепканада мен 10 саат чыкпай окудум да. Анан ал убакта эми стипендия аз эле, балдар менен квартирада жашайбыз. Көбүнчө жегенибиз баягы макарон, нан да. Анан бир квартирада бир 6-7 бала. Основной эми эң арзан нан болгон үчүн жаныбызда дүкөндөн барып нан алат, 15-20 алат. Анан дүкөнчүккө Гүлче, силер эмне армиясыңарбы, армияны багасыңарбы депчи. Ошол кыйынчылык күндөр өттү, бирок канчалык кыйынчылык күндөр болбосун, бирок адам аракет кылса, кыйналса, бул кыйналган деген адам туура жолдо бараткан деген сөз экен да, мындайча айткандачы. Канчалык кыйналсак, бул ошого чыдаш керек. Себеби ийгиликке бараткан жол ошончолук кыйынчылыктардан өтө турган жол да. Бирок мен ошол кыйынчылыктарга чыдадым. Жеңиш меники болду десем болот. Окууну ийгиликтүү аяктадык. Баягы окууң жакшы болсо, стипендиялар да көп болот экен. Премьер-министрдин стипендия аласың, анан башка фонддордон стипендия алып, ошол убактарда мисалы Турцияда $300-400 бул 2000 жылдар, бул чоң акча болчу да. Мен үйгө акча жиберчим кайраданчы.
Вот анан ал жактан окуп ошол бир япондордун фондунан стипендия алып японча үйрөнүп японияга кызыгып анан японияга кеттим. Ал жакта 4 жыл 5 жылда Японияда иштеп жүрдүм бизнес тармагында. Кийин Америкага келип бул жакта окудум. Магистратурадан кийин Германияга барып ал жакта окуп иштеп мына ушинтип. Америкада эмне окудуңуз? Америкада эл аралык бизнести окудум. Эл аралык бизнести окуп, анан ошол бир юридикалык бир организациянын ошо юридикал департаментте визалар боюнча иштедим, бир адвокатка жардам берип, ошол green card, иш визалары боюнча. Анан ошол магистратура окушум керек деп, Германияда бир жакшы бизнес скулдан стипендия менен чакыруу келип, анан ошол жака кетип калдым. Ушундай. Аябай сонун. Негизи ошол өзүңүздүн студент мезгилиңиздеги кызыктуу окуялардан айтып бербейсизби? Кызыктуу окуялар көп эле болгон. Кызыктуу окуялар аябай көп болгон. Өзгөчө мен ошол Америкага келип, баягы магистратураны юридикал тармакта окуп, иммиграционный адвокат болсом деп пландагам да. Анан ошол Далласта бир Саутер Методист деген университет бар, аябай чоң университеттердин бирөөсү, контракт $60,000. Анан ошол жака окууга өтүп, контрактын төлөй албай калдым. Мен үчүн аябай чоң бир эме болду да, төлөй албай, анан как раз ошол убакта Германиядан дагы аябай эң жакшы бир университетке, бизнес тармагына, эмеге окууга тапшырып койгон болчумун. Ошол жактан бир күн кайгырып мындай жатсам, ошол имейл деп текшерип отурсам, ошол жактан кат келип калды да. Карасам, биз сизди толук стипендия менен ушул магистратура программасы кабыл алдык дейт да. Анан аябай сүйүндүм. Көрсө баягы биздин планга караганда Кудайдын планы чоңураак болот экен да. Себеп демек баягы мага ошол Америкага караганда сен барып ошол Германиядан окуп билим ал, анан сен келечекте көптөгөн жаштарга жардам бересиң деген бир ушундай Кудайдын планы болгон окшойт. Ошол мага чоң бир таасир берген да. Демек, кээ бир нерселер болбой калса, ага кайгырбаш керек экен. Себеп дегенде, эгерде жасап аткан же бир кылайын деген планың, максатың ишке ашпай жаткан болсо, демек, ага кайгырбаш керек, бирок ошол учурда сени андан да жакшы нерсе күтүп турушуна ишениш керек экен. Бул ошондо баягы Кудайдын планы биздикинен чоңураак болуп, сага дагы да жакшы нерселер келет экен. Сонун. Алмаз байке менен бүгүн мисалы биз виза тууралуу сүйлөштүк, студенттер бул жака келиши тууралуу, билим тууралуу сүйлөштүк да. Негизи мен бак билишимче Алмаз байке менен бала тарбиясы жөнүндө сүйлөшсөң болот, үй бүлө жөнүндө сүйлөшсөң болот, китептер жөнүндө сүйлөшсөң болот, башка темалар. Аны балким башка күнү интервью кылышыбыз мүмкүн. Бүгүн узак болуп кетпесин. Акыркы суроо, сиз соңку окуган китептериңиз кайсы болду? Соңку окуган китебим мен мына бир жума мурда барып китепканадан эмеден 3 китеп сатып алдым. Булардын бирөөсү Atomic Habits деген китеп. Бул азыркы учурда бестселлер, популярдуу болуп аткан китеп. Бул адам кантип жакшы жанагы habit деп коет го, кыргызча эмне деп койчу? Адат. Кантип адам жакшы адаттарга ээ болот деген нерсе да. Бул китепти сунуштайм, аябай жакшы, адам мына жакшы жака аябай жакшы өзгөрөсүн. Ушул китепти окуп атам. Андан сырткары экинчи китеп The Magic of Thinking Big деп, баягы чоң ойлоонун артыкчылыктары, чоң бийик максаттарды коюу кандай сизге мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет жөнүндө аябай жакшы китеп бул дагы. Анан үчүнчүсү болсо Think and Grow Rich деген. Бул дагы ошол бестселлер китептердин бирөөсү. Адам кантип өзүн өнүктүрүш керек, кантип ийгиликтерге жетет, ийгиликке жетиш үчүн эмнелерди пландап, кантип үйрөнүш керек. Ушул акыркы 3 окуп аткан китебим ушул. Эми мен бир нерсени эскертким келет. Сиз мурда Facebookка өзүңүздүн ойлоруңузду же китептериңизди ошондой ойлордон мындай жазып турчу элеңиз. Соңку убакта жазбай калдыңыз. Эми ушуларды жазып туруңуз. Негизи бул нерсени көпчүлүк айтып атат. Мына азыр 1 жылдан бери баягы соц тармакта көрүнбөй калдыңыз, эмнеге чыкпай калдыңыз, чыкпайсызбы деп. Мунун бир-эки себеби бар. Биринчиден ошол жумуш көбөйгөн сайын жоопкерчилик көп болуп, соц тармакка убакыт бир аз азыраак болуп атат. Анан жана кээде баягы чарчагандыкпы, адамдын чарчаганда мотивациясы да жоголот экен, бирок акыркы убакта сиз айткандай кайрадан мындай бир жандануу болуп атат. Ошо жакында буюрса жаңыдан ошол тажрыйбаны бөлүшүп, сиз айткандай жаштарга, ата-энелерге багыт берүү бул өтө маанилүү экенин байкап атам. Буюрса жакындан баштап дагы ошо YouTube'га эмелерге көбүрөөк
өзүмдүн ошол тажрыйбаларым менен, ой пикирлерим менен, анан ошо кандайдыр бир элге пайдабыз тие турган болсо ошол тармакта дагы видеолор тартып чыгарсакпы деген план. Туура эле. Өзү бир нерсени, мисалы, соц тармакты деле жандантыш үчүн же соц тармакты кайрадан башташ үчүн кеткенди да билиш керек да. Мисалы, мен деле YouTube каналымды 2 жыл токтоттум. Мындай кайра бир сонун дем менен келип атам да азырчы. Адамга тыныгуу керек болот экен. Бир мындай кайрадан тыныгып, баягы чарчаганды кетирип, жаңы энергия менен башташ керек экен. Ооба. Жөн эле өзүңдү мындай зордой бербеш керек да, мындай каалагандай жашаш керек. Ооба, эң туура. Анда сонун көрдүңөр достор, сонун маек болду. Алмаз байкеге чоң ыраазычылык. Мен билгенден Алмаз байке ушул чет жака келген студенттер менен байланышып турат, кээ бирөөлөрүнө өкүл апа болгон, катышып турат дегендей. Балким кийинки чыгарылыштарда студенттер менен чогуу деле интервью кылышыбыз мүмкүн. Эмесе чоң рахмат сизге. Сизге да чоң рахмат. Мен учурдан пайдаланып сизге терең ыраазычылык билдирип кетем. Себеби буга чейинки жасап аткан иштериңизди да билем. Аябай жакшы иштерди алып барасыз да, мындай тарткан, эфирге алып чыккан программаларыңыз көптөгөн жаштарга дем берет. Анан сизди дагы мен фоллоу кылам да, YouTube'да, Facebook'та көптөгөн жаштарга аябай жакшы мындай мотивация берет, жакшы маалыматтарды бересиз. Бул өтө жакшы нерсе да, мындай маалыматты бөлүшүү, тажрыйбаны бөлүшүү. Себеби көп адамдарды билем, мындай канча тажрыйбасы бар, билим бар, бирок башкалар менен бөлүшпөйт да. Бизге мындай ошол билимди, тажрыйбаны бөлүшө билүү бул өтө чоң, кандай десем, сапат, адамгерчиликтүүлүк. Бөлүшкөн нерсе көбөйөт да. Ооба, албетте, биз мындай кыргыздар чогуу өсүшүбүз керек да. Аны жашырганда эмне? Канчалык жаштар Европа, Америка чыгып окуса, билим алса, иштесе, бул Кыргызстанга эле пайдалуу да. Ошондуктан мен сизге терең ыраазычылык билдирем. Ишиңизге ийгилик, сиз ишиңизди улантыңыз. Жада калса бул ишти дагы да чоңойтуш керек. Дагы да мына өзүңүз билесиз, Америкада баягы канчалаган ийгиликтүү жаштар бар. Ошолорду мындай элге алып чыгып, бир мотивация берип дегендей. Сизге дагы чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Кандайдыр бир биз жактан дагы бир жардам керек болсо, бир кандайдыр бир маалымат керек болсо, биз ар дайым кызматташканга, жардам бергенге даярбыз. Рахмат. Ийгилик сизге. Достор, мен мына интервьюнун башында айткандай эле, бул видеону сөз түрдө бөлүшүңөр керек. Бул маалыматтарды сиздерден башка дагы адамдар көрсүн, пайдалансын дегендей, өссүн, өзгөрсүн. Анан дагы жана айткандай, бөлүшкөн нерсе көбөйөт да. Жакшы нерселер менен бөлүшө берели. Менин YouTube каналыма катталыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Анан да Алмаз байкенин студенттери, эгерде сиздер көрүп аткан болсоңуздар, ата-энелер, же Алмаз байке турвизага жардамдашкан ата-энелер бар, ар кандай кейстер көрүп аткан болсоңуздар, сөз түрдө кандай болду эле ошол сиздердин кейстер, Алмаз байке менен иштешкен учурда кандай болду эле, негизи эле Advance Academy Кыргызстандагы команда, ошол компаниянын аты. Ошол Advance Academy тууралуу өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди комментарийге бөлүшүп коюңуздар. Эмесе, көрүшкөнчө.